Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Элдар Абакиров, 26-Чүй-Токмок Кемин округ боюнча жогорку кеңешке талапкермин. Урматтуу Кыргызстандын жетекчилери, урматтуу күч органдарды башкарган адамдар, урматтуу борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Мен сизге кайрылган себебим ушул шайлоонун жыйынтыгы боюнча 20 күндө шайлоо болду, жалпысынан жакшы өттү. Добуш бергенге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бирок бир эки нерсени айтпай кетсем болбойт. Анткени 20 күндө эки чоң мыйзам бузуу аныкталып, социалдык тармакка чыкты. Бул биринчи Бишкек шаарында бир талапкер канча бир $80,000 таратып атканы кармалып, күнөөлүүлөр камалып, талапкер четтетилди шайлоодон. Экинчи чоң мыйзам бузуу бул Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши бир 460 000 сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды. Бирок ээси бар ал акчанын. Күч органдар бүгүнкү күндө жакшы каржыланып жатат. Видео камера бар, бүт жабдыктар бар, эрк да бар. Мен ойлойм, эгер элдин таза шайлоого ишеничин ишке аткарам десе, күч органдар, БШК жана өлкөнүн жетекчилери тез эле күнөөлүүнү табат дагы шайлоодон четтетет. Бул адилеттүү жана таза чечим болмок. Эгер такыр эле табылбай калса, анда мен ойлойм 26-аймак боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек. Бул дагы туура чечим болмок. Ушул экөөнүн бирөөсү ишке ашыш керек. Ушул айткан кайрылымды мен кагаз түрүндө дагы борбордук шайлоо комиссиясына жана күч органдарга заявление катары жазып жатам. Рахмат.